Азаттык үн алгысынын жабылуусун талап кылгандар Жалал Абад облустук администрациясынын имаратынын алдына чогулушту. Алардын чыгуусуна Азаттык радиосунун алып барып жаткан ишмердүүлүгү себеп болгондугун айтышат. Биздин өзүбүздүн мамлекеттин арасында телевидениялар бар го. Алар деген өзүбүздүн элдин, мамлекеттин кызык эмес үчүн иштейт да. А чет мамлекеттен келген ММКларды көрүп атасыздар. Айрыкча Азаттык менен. Азаттык бир тарап эле ушу биздин мамлекетибизди жамандап, жок саясий немеге кирип албады булар. Негизи мамлекет бүттүндөй дүйнөгө жаман көрсөтүп атат да. Ошо негизде чыгып атабыз да, Кыргызстандын жараны катары биз үйдө отура албадык да. Ошон үчүн Азаттыкта иштеп аткан өзүбүздүн эле жарандар, өзүбүздүн уул кыздар, ушулар ойлонсо болмок да. Ушуга Азаттыктын деги кереги жок окшойт бизге, жабыш керек экен. Азаттык радиосунун жабылышын талап кылып чыккандар бул үн алгынын ишмердүүлүгүн тез арада токтотуу зарыл деп эсептешет. Жаңы башталган маалда Азаттык жакшы болчу. Эки жакты тең чагылдырат эле. Баягы жамандык жагы болобу, жакшылык жагы болобу, буну айтат эле да, айтып чыгат эле элге. Азыр эми бул Азаттык төлкү бир жактуу болуп алды да, бир жактуу болуп алды. Ким алыгы акча берген гана сүйлөп, акча бербегенди жамандап, ушундай болуп алды. Бул Азаттыкты өзү жоюш керек өзү. Азаттык азыр тескери агитация кылып койгон да. Тескери агитация кылып койгон Азаттыктар. Эркин Европа азаттык үн алгысы ушул тапта дүйнөгө 26 тилдеги берүүлөрдү уктуруп келет. Бул радиого айрым мамлекеттер чет элдик агент макамын берип, тийиштүү көзөмөлгө алышкан. Азаттык радиосунун ишмердүүлүгүнө өз аймагында тыюу салган мамлекеттер да бар. Азаттык радио каналын жаап берсеңер, себеп элди болор маалыматтар менен элди бузуп, кыйнап келатат. Ого ишенип, ар кимди ою ар жакка кетет экен. Немеге бүтүндөй мамлекетти бир азаттыкты жапканы күчү жетпесе, ошо азаттыкты жаап берсеңер. Себеп дегенде бул азаттык мамлекеттен эмес, чет мамлекеттен каржыланат экен. Чет мамлекет бизди элдибизди тынчтык бүгүнкү күндөгү аз маалда да бийлик алмашкандан кийин алгылыктуу болгон иштерди элге жаман көрсөтүш, бийликти элге жаман көрсөтүш максатында ар кандай болор сөздөрдү таратып жатат. Эске сала кетсек, 1949 жылы мурдагы коммунисттик чыгыш Европада жашаган калктар үчүн Эркин Европа үн алгысы түзүлгөн. Ал эми 1953 жылдан тартып мурдагы СССРде жашаган элдер үчүн Азаттык радиосу ачылган. Ал АКШнын Конгресси тарабынан каржыланат. Мындан улам радио геосаясий кызыкчылыктын негизине түптөлүп, белгилүү бир тараптын гана көрсөтмөсү менен иш алып барат деген пикирлер да айтылып келет.